Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ош шаарынын Борбордук аянтында студенттердин шайлоого катышуу фактысы боюнча иш сотко жөнөтүлдү. Бишкек абанын булганышы боюнча биринчи орунга чыкты. Айсулуу Тыныбекова Америкадагы кыргызстандыктар менен жолугушту. Милиция шайлоого даярдануу жана өткөрүү маалында административдик ресурсту пайдалануу иши боюнча иликтөөнү аяктап сотко жөнөттү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Буга чейин социалдык тармакта Ош шаарынын борборунда Азаттык партиясынын жолугушуусуна студенттер алынып келингени боюнча видео тараган. 3 ноябрда милиция бул окуяны териштирүүнү баштап, административдик ресурс колдонулгандыгын билдирген. Жоруктар кодексинин 87-чи беренесиндеги административдик ресурстук кыянаттык менен пайдалануу деген пункт менен сотко чейинки өндүрүш ачылган. Расмий маалыматка караганда партиянын жолугушуусуна Ош мамлекеттик университетинин студенттери катышканы жана алар өз ыктыяры менен барбаганы белгилүү болгон. Студенттер көрсөтмө беришип, окутуучулар аларды экскурсияга барабыз деп чогултуп, жыйынтыгында партиянын жолугушуусуна алып барышкандыгын айтып беришкен. Жалпысынан 8 окутуучу менен 15 студент суракка алынган. Өз учурунда партия мүчөлөрү студенттердин жолугушууга келишинде кылмыштын белгилери жок экендигин айтып жатышат. Туда бир факультетте окуйсуңдар туурабы? Кайсы строительный? Строительный. Азыр сабак эмеспи? Сабак? Жок, бизди мына жакка эжеккилер, ол сабак болбойт деп мына жакка алып неме кылган да, жөнөткөн. Мына жерде драма театрда бирдеке болот турган. World Air Quality уюмунун иликтөөсүндө Бишкек 7 ноябрга карата абанын булганышы боюнча биринчи орунга чыкты. Уюмдун абанын сапаты тууралуу индексинде Бишкектеги көрсөткүч 269ду көрсөттү. Кыргызстандын Борбору муну менен Индиянын Дели, Пакистандын Карачи, Лахор, Израилдин Тель-Авив шаарларын артта калтырды. 8 ноябрда башкалаада аба өтө булганган шаарлардын ичинен 3-чү орунду ээледи. Дүйнөдөгү абанын сапатын иликтеген уюмдун сайтындагы маалыматта Бишкектеги абалга кооптуу деген баа берилген. Индекс азыр 261 деп турат. Негизи көрсөткүч 50дөн ылдый болгондо гана аба таза дегенди түшүндүрөт. Бишкекте акыркы жылдарда абанын булганышы башкы экологиялык маселеге айланды. Жыл сайын айрыкча күз-кыш мезгилинде жылытуу сезону башталган учурда башкалааны түтүн каптайт. Экологтор буга чейин абанын булганышы нормадан бир нече эсе ашып кеткендигин айтып чыгышкан. Шаардын асманын кара көк түтүн каптап турганы тартылган сүрөттөр интернетте тынымсыз жарыяланып келет. Баткендин Сүлүктүү шаарында шахтада газга ууланган 2 кишини куткаруучулар аман-эсен алып чыгышты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, алгач шахта урап түшүп, ичинде адамдар калып калгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Куткаруучулар барганда шахта урабай эле ичинде тосмо орнотуп жаткан 2 эркек кишинин газга уулангандыгы маалым болду. Куткаруучулар аларды чыгарууга жардам берген. Учурда абалдары жакшы деп жазылган маалыматта. Окуя болгон жерге 6 куткаруучу тартылган. Кечээ Бишкек шаарынын Курманжан Датка көчөсүнүн 206 дарегинде жайгашкан пластик чыгаруучу Актилек заводунда өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, өрт саат 22:37де толук өчүрүлдү. Өрт саат 10:00 чамасында башталган. Саат 12:21де чектөөгө алынган. Болжол менен заводдун 800 чарчы метр жери күйгөн. Кырсыктын кесепетинен 10 адам аргандай жаракат алган. Товардык материалдык баалуулуктар толугу менен ташылып чыгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ыкчам келгендигине байланыштуу өрттү башка имараттарга таркатпай чектөөгө өз убагында алып калышты. Болжол менен күйгөн аянттын көлөмү 1000 квадрат метрге жакын. Травма менен отравление угарным газом жалпы 2 адам госпитализация кылынды. Калгандарына ошол жерде помощь көрсөтүлүп, үйүнө жөнөтүлдү. Товарлардын ташыганга жардам берген бала экен, гражданин обычный.
ошол экинчи этаждан кулап туруп перелом позвоночника травма алып, там 4-чү горбольницага госпитализация болду. Бир эжекебиз пациент отравление угарным газом. Кыргызстандын Соода өнөр жай палатасы 10-20 ноябрь аралыгында Бишкек Сарыөзөн 2021 универсалдуу көргөзмө жарманкесин өткөрөт. Иш-чаранын программасы 2 чоң бөлүктөн турат. 10-14 ноябрда тамак аш жана кайра иштетүү, айыл чарба техникалары, спорт, туризм шаймандары, эмерек, бал боюнча универсалдуу көргөзмө өтөт. 16-20 ноябрда иш-чаранын 2 бөлүгүндө алтын күз аттуу товарлардын жарманкеси уюштурулат. Иш-чара Аю Грант 2 Соода борборунда өтөт. Жарманкеге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусу күтүлүүдө. Мындан сырткары Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, ишкерлер Орусиянын Кыргызстандагы Соода өкүлчүлүгүнүн жана Беларусь, Индия, Иран, Пакистан элчиликтеринин өкүлдөрү чакырылган. Пандемия учурунда Кыргызстанда бир катар жергиликтүү ишканалар токтоп, анын айынан өндүрүш түшүп кетти. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстан күндөлүк керектөөчү товарларды, азык-түлүктү, техниканы, кийим-кечени, курулуш жана өнөр жай товарларын 80%га чейин сырттан импорттайт. Бул өлкө импорттан толугу менен көз каранды дегенди түшүндүрөт. Айсулуу Тыныбекова Америкадагы кыргызстандыктар менен жолукту. Бул тууралуу балбан кыз социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу билдирди. Маалым болгондой, ал Чикаго шаарында машыгып жатат. Чикаго шаарына мекендештерибиз менен жолуктум. Жолугушуу Чикагодагы кыргыз маданият борборунда өттү. Сиздердин коом үлгүлүү экен десем жаңылышпайм. Спортко, маданиятка, биздин каада салттарга салымыңар таң калдырды. Силердин ынтымагыңарды көрүп, жүрөгүм абдан жылып турат. Мен кайсы өлкөгө барбайын, мени мекендештерим жакшы тосуп алып, колдоолорун билдирип жатышат. Алыс жерде жүргөн күйөрмандарыма, жалпы кыргызстандыктарга терең ыраазычылык билдирем. Чикагодогу жолугушууга жаш муундар дагы келишти. Кыргызстанга салымын кошкон, келечеги кең жаштардан болушсун демекчимин деп жазды Тыныбекова. Сиздер менен жолугушуп атканыма абдан кубанычтамын. Сиздердин ынтымагыңыздарды көрүп, жүрөгүм чын айтсам аябагандай жылып турат азыр. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Бюллетенде Альянс партиясы номер 3 тизмеде Мирлан Жыйынчороев номер 1. Добуш бериңиз.